Атамбаевсыз СДБК конференция өткөрүп атыптыр. Мен өзüm Жалабаттан 2010-2011 жыл Жалабат шаарында мэр болуп иштеп турдум. Өзүңүздөргө белгилүү Атамбаев ошол убакта убактылуу өкмөттүн орун басары, андан кийин премьер-министр болуп иштеди, кийин тигил президент болуп, элдин алдында кандай гана убадалар берди. Ушул СДБК партиясынын күчөлөрү, ушу чыныгы патриот, ал жерде залда отургандар шуну колдоп алып келип, ушу президент кылдыр, элдин алдында кандай жакшынакай сөздөрүн, убадаларын берди. Бүгүнкү күндө аткарбай, ошол Кыргызстанды баягы жеке бир ишкер катары ошо талкалап жок кылганга алып келди да, кыргыздын элин, кыргыздын ошол жакта революцияны алып келип, ошо революция жолу менен келген президент кыргыз элинин үмүтүн актаган жок да. Мен ойлойм, мына бүгүнкү отурган конференцияда отурган элдер чыныгы патриот, кыргыздын келечегин ойлой турган элдер топтолуштур деп көрүп атам да. Себеби мен ушул 7 жылдан бери карап көрүп, кыргыз эли, саясий элита, мына жогорку кеңештин депутаттары ушу Атамбаевдин алдында сынды деп ойлодум эле. Бирок жок, кыргыз элинин учу узун экен, кыргыздын келечегин көрө турган ошол элдердин эртеңки келечекти көрө билгендер ушу топтолуп атат. Ошонун башында ушу Сагынбек Абдрахманов отуруп, ошогон жигиттерибиз топтолсо, кыргыз элин башын бириктирбесек, кыргыз эли келечеги жок болот. Ошон үчүн мен ушу Сагынбек Абдрахмановго аябай ыраазы болуп атам. Мына эл ушуну колдоп, келип ушу аркасына турат. Мен ойлойм, келечек ушулардын колунда.